Бүгін Байдыйкан айыл чарбаны колдоо борбору талаа күнүн өткүзүп жатат. Ачык асманда өтүп жаткан иш-чарага чет элден келген бир нече өнөктөштөр жана Лимагрейн уругун колдонуп, мындай мол түшүм алган 200дөн ашуун дыйкандар да чакырылган. Бүгүнкү биздин ушул талаа күнү өткөргөн максатыбыз жаздан бери кылып келаткан жумуштарыбызды дыйкандарга тартуулайлы. Биз баягы дыйкандарга келип эле сата бербестен, же болбосо бирдекени сунуштай бербестен, биз өзүбүздүн ушундай талааларыбызда ошону эгип, аны өстүрүп, текшерип, анан кийин дыйкандарга сунуштайбыз. Себеби эртең биз дыйканга саткандан кийин алып эгерде ошол көлөмдөгү түшүм ала албай калса, анда биз да уят болобуз. Ошондой болбош үчүн биз өзүбүздүн талааларыбызда ушул испытания кылып, ошол текшергенден кийин гана дыйкандарга сунуштайбыз. Иш-чара Баткен окуясында курман болгон чек арачыларды эскерүү менен башталды. Андан соң Байдыйкан компаниясынын продукциясы тууралуу отчёттук видеоролиги көрсөтүлдү. С такой идеей 13 лет назад был основан Центр поддержки фермеров Байдыйкан. Ушул дыйкандарга 13 жылдан бери талыкпай эмгектенип келебиз. Жумушубуздун башында дыйкандарга жер семирткич гана сунуштап келгенбиз. Анан 2017 жылдан бери толук кандуу услуга кызматтарын баарын көрсөтө баштадык. Товарлардын баарын бере баштадык. Бүгүнкү күндө Байдыйкан айыл чарба колдоо долбоору, борборлору баары жогу биригип, бул агролаборатория, агрономдордун кызматы, агродрондор кызматы, мына комбайн кызматы, трактор кызматы, андан тышкары мына товарлардан болсо жакшы сапаттуу үрөндөр, жакшы жер семирткичтер, ошол сырттан келген Италиядан, өнүккөн мамлекеттерден келген жалбырактуу органикалык жер семирткичтерди, андан бөлөк өсүмдүктөрдү коргоо заттарын, ошол агрономдорду, фермерлерди окутуу борборлорубуз бар, кичинекей мектебибиз бар, дыйкандарды окутуу Байдыйкан мектебибиз бар. Ишкана сапаттуу үрөндөрдү жана өсүмдүктү коргоочу заттарды Кыргызстанга жеткирүү үчүн бир нече чет элдик өнөктөштөр менен кызматташып жатканын белгиледи. We are just starting in Kyrgyzstan market from scratch. Бул ишкана менен өнөктөш болгонубузга 1 жыл болду. Өнөктөштүктү Кыргызстандын климатына ыңгайлашкан жүгөрүнүн гибрид уруктарын жеткирүү менен баштаганбыз. Алдыда дагы башка өсүмдүктөрдүн гибрид сортторун киргизүү пландалууда. Seeds. First sentences. Биздин жер семирткичтер Кыргызстандын климатына жана топурагына ылайыкталган түрдө текшерүүдөн өтүп, бүгүнкү күндө сатка чыкты. Айтыс катары сиздердин өлкөдө түшүмдүүлүктү арттыруу үчүн кандай продукциялар керектелерин билем деп айта алам. Жана аны ишке ашыруу үчүн Байдыйкан компаниясы менен жакшы иш алып барабыз деп ишенем. Really touching the right spot. Гибрид үрөндөрүн жана өсүмдүк коргоочу заттарын колдонгон дыйкандар быйыл мол түшүм алуу алдында турганын айтат. 20 гектарда септик. Байдыйкан компаниясынан урук алабыз. Урук, бүткүл урук, дагы минералдык удобренияларын алабыз. Жана средства защиты растений деп коет, гербициддарын колдонобуз. Дарылар, уруктар баары жакшы, качественный, сапаттуу түшүмдөрү мол алып атабыз. Иштеп атканыбызга 4 жыл болду уже бул компания менен. Ошо биз жүгөрү тигебиз, кызылча тигебиз, будай, арпа тигебиз. Жүгөрүнүкү мелчети жакшы болуп атат. Быйыл урожайда жакшы, Кудай буйрса 10 тоннадан ашык алып атышат. Анан биздики өйдөкү регион деген бар, аштык регион деген бар. Мисалы бул жактар уже чаап баштады. Топуракта бирен-сирен чаап баштады. Аталган борбор 13 жылдан бери айыл чарба тармагына кызмат көрсөтүп келет. Бүгүнкү күндө дыйкандарга керектүү заттарды Кыргызстанга жеткирүү максатында 15 мамлекет менен кызматташууда. Нуркызы Элдияр кызы, Алымбек Бектурганов, Регион.